Assalamu алейкум достор, менің каналыма қош келіңіз. Бүгін сіздерге патернанын духовкаға жаап көрсөтүп берем. Андыктан менің каналымдан алыстабаңыздар. Керектүү азыктардын баарын описанияга жазып калтырамын. Жылуу сүткө 1 аш кашык туз, 2 аш кашык сахарный пудра салдым. Сиздер кум шекер салсаңыздар болот. Өсүмдүк майы 150 грамм, 1 жумуртка салып жакшылап бирдей масса болгончо аралаштырып алдым. Даяр аралашманы унубузга аз-аздан куюп, жумшак камырды жууруп алабыз. Даяр камырыбызды сөзсүз түрдө 10-15 минутага тындырып коебуз. Мына арадан убакыт өттү. Камырыбыздан зола жасап алабыз. Достор, эгер каналымда жаңы болсоңуз, сөзсүз түрдө катталып, коңгуроочону кагып коюуну унутпаңыз. Видеом жакса, лайк басып, жакындарыңыз менен бөлүшө кетиңиз. Поделиться кнопкасын басып. Менин камырымдан 2 чоң патер, 2 токоч чыгардым. Болушунча жука жайып жасаганга аракет кылыңыз. Кадимки эле үй шартында тамак салып жей турган тарелкабызга коюп форма чыгарып алам. Мына четин кооздоо ар бир адамдын өзүнүн каалоосуна жана фантазиясына жараша болот. Мен бычак менен кесип алдым. Чекиштеп болгон соң бетин кызартып бышыруу үчүн бизге бир аз сүт, 1 чымчым сода салып жакшылап аралаштырып алабыз. Содабызды эритип, даяр патердин үстүнө сыйпап, үстүн кооздоп, күнжүт сээп койдум. Эгер сиз бетин кызартып бышыруу үчүн сүт ордуна жумуртканын сарысын колдонсоңуз болот. Өзүңүздүн каалооңузга, өзүңүздүн шартыңызга жараша азыктар менен даярдап бышырып алсаңыз болот. Токочторду дагы ушинтип жасап алдым. Тарелкага салып, форма чыгарып алабыз. Ушул тарелканын өзүндө эле быша берет. Сөзсүз түрдө духовкага салганда духовканын листине эмес, анын сеткасына салып койсоңуздар, биздин патерибиздин асты да сонун кызарып чыгат. Сиз да сөзсүз жасап көрүңүз. Эгер менин видеом сизге жакса, сөзсүз түрдө лайк басып, жакындарыңыз менен бөлүшүп, менин каналыма катталып кетиңиз. Анткени менин каналымда чыккан видеолорду биринчилерден болуп көрөсүз. Сөзсүз түрдө комментарий жазып калтырууну да унутпаңыз.
Мына достор, сиз да сөзсүз жасап көрөсүз деген ойдомун. Ар бир печканын табына жараша духовкаңызга салып бышырып аласыз. Мына менин патирим бышып чыкты, даяр. Эгер менин видеом жаккан болсо, сөзсүз бармакты көтөрүп коюуну унутпаңыздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө Аллахка аманат болуңуз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.